өзү балалуу болсо да, аталуу болсо да, балалуу болсо да ошондой немеге жеткенбиз дейт. Анан жанагы келиндердин тергегени. Илгертеден келиндер мисалы үчүн кыз деп тергеген, уул деп тергеген, кайнелерин. Сиз деп сүйлөгөн, аларга мисалы үчүн молдо бала деп тергейт, уул деп тергейт, кичине бала деп тергейт, кыз деп тергейт, атынан айтпай. Эмнеге тергешкен? Мисалы үчүн эмнеге тергешкен? Жаман ойлор да болуп калышы мүмкүн, анан атына тиеби, бирдеке тиеби деп ушинтип ойлошчу. Анан андан көрө атын айтпай эле билбей эле. Эми келин башка жерден келип атат да. Бул үй бүлөнүн эмеси эмес да, мүчөсү эмес да, анан ким билет ойлору кандай деп, анан ошон үчүн тергеп койгон. Эмне үчүн тергейт деп ойлойсуз? Алтынай. Тергейт да, туурабы? Тергейт. Ошентип бүгүнкү күндө эми булар калып баратат, бирок тергешет. Кыз, уул мына менин жеңдерим тергейт да, мени кыз деп тергешет да. Атыма деги эле айтпайт, кыз деп тергейт. Эмне үчүн дегенде бул жанагы келин менен кайын журттун ортосундагы сый. Ошол субординация. Бул мисалы үчүн эгер атын ай баланча дегенде эле ошол кыскара түшөт, ортодогу сый кыскара түшөт. Ай төлөнчө дегенде эле сый. Уул десе өзү эле адам өзүн өзү токтотуп эле бир сыйга өтө баштайт. Ай молдо бала чай ич десе мындай бир башкача, мындай бир башкача бир сезим. Ай кызыке кел чай ич десинчи, кулагына бир сон. Мисалы үчүн алып караганда да, мага мисалы үчүн жакшы болот. Ай кыз, бир хакаска жеңем бар. Ай кыз деп келет эмгичечи. Өзү канчага чыкты, кыз деп айтат да эмгичи. Ошол сыяктуу мына жанагы лоңсолдун эмеси да. Бүгүнкү тиги күндө минтип айтпашат. Ой, мен келинимди кыздай көрөм дегендер көп бар да. Бул менин келиним эмес, бул менин кызым деп коет. Жок, ушунча таштырбаш керек. Кыздын өзүнүн орду бар, келиндин өзүнүн орду бар. Келин келиндей болгон жакшы, кыз кыздай болгон жакшы. Ошол сөздү айтып алып биз балекеттин баары башталып, келиндердин баары кыз болом деп айлабыз кетип атпайбы? Эч качан келин кыздай болбойт. Анткени келиндин өзүнүн орду бар. Анын орусча айтканда вся прелесть в этом да. Туурабы? Кыздын өзүнүн орду бар да. Кыз кыздай болуш керек, келин келиндей болуш керек, кыз кыздай, кыз кыздай болуш керек дейт. Ошон үчүн тергейт. Анан билесиң, бул келин экен, өзүнүн ошого жараша сый урматы болот. Мисалы үчүн кайнынын жеңеге болгон сый урматы өзүнчө болот. Ай жеңе деп сырдашып бирдекесин эжесине айта албаган нерсени сүйлөшкөн кыздарын айтып, бир башкача мамиле, мындай бир башкача мамиле да. Карачы. Ошон үчүн ар нерсе өзүнүн ордунда болгон жакшы. Келин келиндей, баягы 12-12 месяц өтөдү. Жастай, кыз кыштай дегенде, келин келиндей, кыз кыздай, чоң эне чоңдей, чоңотодай, тай эненин өзүнүн, тай атанын өзүнүн орду болгон, куданын өзүнүн орду болгон. Ушунун баары жанагы оңсол жип менен байланып турганда, каршы тершип түшкөн жипти ортосунда сен турасың, ошого жараша мамилелер оңсол болуп турат. Бүгүнкү мен силерге жеткирейин деген сабагым ушул болчу да. Демек, адамдын коомдогу орду, коом кандай болгондо асыл.